Assalamu alaikum agayın. Adattagıday негизги теманын алдында ар кайсыдан азастан дегендей. Мына сессияны карап отуруп интернет аркылуу кээ бир маселелерге таң каласың да. Баналий деп атпайбыз, сессиянын жүрүштөрүн көрүп, депутаттардын деңгээлин. Маселен бир депутат суроо берип атат, Алымкадыр Бейшеналиевке, саламаттык сактоо министри. Мурдагыдай катуу кетпей, акырын болуп калдыңыз деп, акырын болот да. Ошол реформа жасайм деп, 38 жылдан бери реформа жасайм деген далай кишилер курмандык болгон да. Мына мен кезинде Мугалимдер газетасынын бөлүм башчысы болчумун. Ошол кезде реформа жасайм деп бунтар министр келген, элге билим берүү министри болуп, Чынара Жакыпова деген. Мына ошол кишини эмне деген мыкты идеялары бар болчу кезинде. Анан Акаев баш болуп, бул каприз экен деп, анан Акаев ошол алып салган кызматтан. Мына ошондон бери эле канча реформа деп президент баш болуп сүйлөйт ошо кездерки президенттерден. Бар эле Акаев деле, Бакиев деле, Атамбаев бар эле реформа деп келди. Реформа жасайм деген министр болобу, башкасы болобу президент колдобойт. Мына Алымкадыр мырзаны, мен Алымкадыр мырзаны мына жалпы жонунан айтып атам да, ал жанагы көп мына мамлекеттин меке имараттары, жанагы больницаларга чейин кол салып кийин, ооруканаларга, ошол территориясына, аймагына үй салып алган кишилер да бар. Үй салып алган да кишилер бар. Мына ошолорго баарын тазалайм деп аракет кылып атса, анан аны эми дайыми реформанын жолунда дөңгөч болуп турат. Ошо дөңгөчтөр алып барып, мындай жалпылаштуу образды айтканда, Алымкадыр мырза камалып да чыкты да. Анан эми тихар болбогондо эмне кылат? Бирок ал айтып атат, мен ыкманы өзгөртүп жасап атабыз деп. Ыкманы өзгөртпөй эле жасаш керек. Эгерде билим деңгээл болсо, президент ишенип атабы, президент колдоп аткан үчүн мына сурактардан чыкты, кайра ишке салды. Бул сейрек көрүнүш. Демек президент колдойт экен ошо кишинин идеясын. Анда артың тазабы, өзүң тазасыңбы коркпой ишти башташ керек баягыдай эле. Ал реформалар эч качан тихар өтпөйт. Ага башты байлаш керек ошондо. Мына азыр келебиз го, камчыбек ташыйып деп башты сайыш керек. Мына мен мындай oro-oro гана айтайчы түз эле. Кечөөдө бир чогулушта, чоң чогулушта ушу жөнүндө мен айттым, сөз болду ушундай. Башты сайып атабы, ошондой сайыш керек башты. Орой айтканда. Анан кийин дагы бир депутат, мына Надира Нарматова деген айым депутат берки кимге нааразы болуп атат. Нурдан Орунтаев деген вице мэр эле, ал азыр курулуш агенттигин жетектейт экен. Президент ишенип ошол жакка алып барды окшойт. Менимче ал жигиттин бир топ кадамдары мага жаккан, колдоп сүйлөдүм мен. Жанагыдай мыйзамсыз салып алган имараттарды, жолдорду ал кезинде жанагы кыйын депутаттардын дагы короолорун бузуп ийген. Ошондой кадам болот, мыйзамсыз иштерге ошондой иш жазалыш керек өзү. Азыр бүт тамырынан бери козголуп атпайбы? Жанагы житкен окту, аткан ок табат болуп атат да, мындай айтканда, түшүнгөн кишиге. Анан эми Надирайым мага нааразы болуп атат. Бул милиция экен өзү. Милизанын окусун бүтүптүр, анан милиция болуп иштеш керек бул. Мен чакырсам келбейт. Жеке чакырыптыр. Ошого келбей койсо, ушунчалык милициясына чейин кирип атат. Андай кыйын болсо депутат айтпайбы? Айтып эле жүрдү го бир кезде, бир оппозиция айтты го. Садыр Жапар физкультура институтун бүткөн экен деп айткан. Физкультурник президент болбойт деген кыязды айтып атат да. Ошол сыяктуу ирония менен айтканда. Ал билим деген, ал менеджерлик иш деген ал башка маселе. Диплом деген башка маселе. Надирайым ошол өзүнүн таарынычын алып тияка такап атат. Келбей койсо моюн толгоду мага деп. Депутаттарды билебиз го, Текебаевдин учурунда мен ошондой айткам. Жалаң шишке сайган сүлө отурат, аткарчу бийлик. Анан аркасынан жанагы Эдил Байсаловго окшоп эмоциясына батпай, каяш айтып атпайбы? Мындай эле отуруп алып сүйлөшсө болот да. Министрликтерге издеп барсаң, эл арызданып атат, министр жок.
Orada kayda sessiyada beri orun basarı yok, aparat başı yok. Bütün sessiyada жүрөт deydi. Sessiya prezidentke alternativi aluu özünçö kabul alıp tikesinden tik saya turgan egzamenen ala turgan özünçö bir organ aylanğanda bizde nizam çıkarı organ emес. Bütün şu gözömöndöp özünçö bir organ aylanğan. Ama ошондой жеке жанагыдай таарынын ичиндагы ошол адамдын эмне билим алганына чейин айтып атышат. Бул бизде этика, маданият деген каякта калды, эмнени талап кылып атканын өздөрү да билбейт көп киши. Ошону айтып коеюн дедим. Эми мындай бир усулга келиш керек да, мамлекеттик башкаруу механизмдери деген өзү ар бир органдын мындай орусча айтканда өзүнүн аткара турган иштери бар да. Анан эми негизги темага келсек, мына мен биздеги болуп аткан чоң өзгөрүштөр деп громкий деп айтып атабыз. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин баштап аткан иштери. Бул тим эле ачык асманда күн күркүрөгөндө чагылган чартылдагандай болуп атат да. Ким буга эч ким кайдыгер карай албайт. Биз эмес, мынабу коңшу мамлекеттер Ташиевдин таасиринде иш жасап атат керек болсо. Мен ушуну айтайын. Салимбай Байбача деген биз жакшы билебиз го, бири-бирибизди билебиз да. Бул киши Москвага да таасирдүү киши болчу. Мен өмүр баяндарын карасам, Салимбай Байбачага Ислам Каримов, диктатор Ислам Каримовдун убагында 2 орден берилиптир. Кечөө камалды, 60 кишиси менен камалды деп мына Өзбекстанда ушундай маалымат чыкты. Кетти. Мен айтайын, Ташиевдин таасири кетти. Буга кубана турган маселе, бул колдой турган маселе. Өзүбүздүн ичибизде быкшып отурабыз. Айта албай. Өзү Казакстанда канча сойкуганалар деп бул дагы чабуул эми туташ кеткен да, буларда биз мактайбыз эми бизге салыштырып. Биз го туташ эле сорбоса зыңгырына келген элбиз, мамлекетбиз. Анан эми Казакстанда да ошончолук экен, жана сойкуганаларды ачып атат, булар бетин ачып, чуулдатып атат. Алар өздөрү жазып атат. Мына Кыргыздан үйрөнүп атабыз. Кыргыз бийлигинен деп. Биз мен могу чогулуштарга катышып атам, бири-бирин мактап эле отурмай, көчөдө ошол бүлүк салдым мен бир жерге барып, мактап отуруп ушул жерге келдик. Мактап эле ал залкар, гений деп эле бири-бирибизди айтып беребиз отуруп алып эле. Анан төшпелиги, көшпелиги орден тагып эле отурат бири-биринечи. Ой билип ыкманы өзгөртпөйлү, мына Ташиев ыкманы өзгөртүп атат, биз өзгөртпөйлү, идеологиялык маселелерди өзгөртпөйлү. Элге билим берүүнү өзгөртүш керек, бала бакчадан башташ керек. Орус кыргыз тили деп сайрап атабыз, кыргыз тилин эми 60-70ке чыгып калган орусга кантип үйрөтөсүң? Бүтө орус кетет ошо менен. Анан орусту коюп өзүбүздүн балдарга окутуш керек. Бала бакчада колдон чыгып атат. Тили чыккан бала орусча сүйлөп кетип атат азыр. Айылда дагы. Ошону окутпайлы, орус эмне кылабыз тетиги башка улутту. Анан да бир мен таң калганым, кечээ айтып атат, биз көп тилдүү дейби, көп улуттуу мамлекетпиз дейт. Көп улуттуу болгондо 80% бүгүн кыргыздар, кыргыз мамлекетинде. Ал көп улуттун эми бир 200-300 миң дунгандын көзүн карап отуруш керек. Мен дунганды абдан сыйлап, досторум көп, улутту мен бөлбөйм. Бирок биздин улуттун өзүнүн тамыры бошоп кетип атпайбы? Тилибиз эң биринчи куралың бошоп атат, шылкылдап, болуттары бошоп. Анан каяктан анан башка улутты айтасың? Аларды карабайлыбы дейт. Карабайлы Путин кечээ дагы айтып атат чоң чогулушта. Россиянын, империянын башчысы айтып атат. Мигранттар деп атат. Биринчи орус тилин, орус салтын, орус тарыхын билиш керек, милдеттүү түрдө деп атат. Болбосо орус тили дүйнөдөн жок болуп кетүү деген коога жок ал мамлекетте. Же болбосо андай дегеле андай сөз да жок. Болушу да мүмкүн эмес. Орус тили эч качан жоголбойт. Мына биз жоголуп атабыз өзүбүз. Чакан мамлекет. Атигилер кооптонуш керек эле. Кооптонуш биз чыркырайт элек, Путин чыркырап атат. Бизде президент указ чыгарып атат. Мамлекеттик конституциялык мыйзам кабыл алып атат тил боюнча. Барсаң бүт көрүнөк жарнактар, мына мэрияга мен кире албай койдум.
Мэрияга биздин комиссиядан куратор деп жетекчи ушул көзөмөл жасай турган мени дайындап коюшуптур. Мэриянын аппарат башчысы кабыл албайт. Биздин адис бар ошо боюнча. А киши тандырбайт мени. Канча жолу барсаң кийбейт. Айттырсаң кабыл албайт. Эмне дейт? Чогулуштан башы бошобойт экен булар. 17-15 миллион халкы бар Москванын мэри Собянин көчөдөн репортаж берип жүрөт. Көчөдө жүрөт, курулуштарда жүрөт. А биздин мэр эмес, мэрдин аппарат башчысы чогулуштан бошобойт экен. Мен өзүмдүн кусаматым менен эмес, мамлекеттик тилдин акыбалы борбордо өлүп атат да, ошону айтайын, далилдейин. Ошолорго сунушту кандай алып бара турган кеп кеңештерди айтып биргелешип иштейли деп, мына газетанын атынан, кыргыз тили газетанын атынан барсам кабыл албайт. Эми биздин мына ушунчалык кайдыгерлик, ушунчалык баягы бир таптологияда тапталган бир ыкмалардан калганбыз да ошо. Биякта мамлекеттин башында эмне болуп атат, президент эмне иш кылып атат, анын мына орун басарлары Ташиев эмне иш кылып атат, башкасы бер жагы уктап атат. Ошону колдогон көчөгө кайталап айталы, президент айла жок, базарга чейин өзү барып атат да. Анан мен дагы бир айтып коеюн, мына базар бардагы жөнүндө баягы өзбек тууган айтканда жүдө айтылды да, мына Камчыбек Ташиев мырзага бир дагы рахмат айтам. Мен өзүм жеке көп жылдык тажрыйбам бар журналист катары рахмат айтат элем да. Мына базар комдорду ачып атат бетин. Урматтуу базар комдорду ачып атат да. Канча жылдан бери ушул албетте мыкты башташкан башында, ошол эле Аскар Салымбеков, мына менин жердешим, мыкты баштаган, тетиги сазга, эч ким барбаган саздан жана эле аркан тартып алып эле, дегенде шипырдан мындай көлөкө түшүрө турган бастырма жасап эле баштаган ошол базарды Дордой дегенди. Эмгеги менен баштаган. Мыкты болчу башында. Кийин эмне болду булар? Кийин ошол чоң магнат, чоң империяга айланды Дордой деген. Мен ошол бир объектин эле айтайынчы башканы. Мына өзү жасап чыкты, бирок укмуш чоң. Ал жерде Салканов деп жанагыдай бөлүнүп тамырлап кетти. Бирок булар ошол базар деңгээлден чыгарып кетиш керек эле да. Ошо магнаттар чет мамлекеттин жана байларындай кылып өндүрүш салып кетиш керек болчу бир жагына. Жок дегенде ошол депутат болгон кездеринде мен көп уккамын, өз оозунан уккамын, ошо ат башыга картошка иштете турган комбинат салам, жүн иштете турган салам, эмнени салам деген жок. 100 аял иштей турган бир комбинат жок ат башта. Өндүрүш жок. Булар ошо базар деңгээлде калды. Кай жерге койсо курса маркет курат, кай жерге курса тойкана курат, анан анча-мынча жана спортко тиги буларга жардам бермиш болот. Чын айтуу керек. Ал эми ошол элдин жанагы мамлекеттин аймагындагы элдин колдоосу менен ошончо чоң максат менен жасалган иш ошол базарлык деңгээлден чыкпай калды да. Мына Ош базарын айт. Ош базарын мен канча жаздым. Уш жерге бир президент барып койсо жакшы болот эле деп кан какшап жаздым. Ош базары оңолсо Кыргыздан оңолот эле деп жаздым. Бөлүп алышкан Ош базарын. Эми Ош базарынын ичине кирсең, Кыргызстандын образы, мындай айтканда, орой айтканда, шермендечилик образы ошо Ош базарында турат да. Кечинде барсаңар айрыкча, кечинде ыйлайсың. Биякта сороктоп баягы келемиштери чуркап жүрөт. Бияга эртеси барсак мантысын сатып алып, келемиш жойлоп жүргөнүн алып үстүндө эртеси манты бүт баары сатылып атат, унуна чейин. А бири-бирине баш ийбейт. Муну Иса Өмүркулов деген мэр болуп келгенде бир аракет кылган, а жерде анан бабалар талап өлтүрүп кое баштаган Ош базарынын. Баш бербейт, өзүнчө мамлекет а жерде бардак. Мына эң туура кылып атат. Ошол мурдагы объектилердин баарын борборлоштуруш керек. Болду ал байлар тойдубу? Ошол эле тиги завод фабрикаларды менчиктештирип алган аймактарды кыйын калышкан, эсептеп көргөнгө кыйын калышканда. Ошолорду кайрадан ревизиялай турган учур келди. Жанагы биз айтып аткан житкен окту аткан ок табат деген ушул.
Бул Ошто дагы, кайсы Караколдо, Токмокто бардык жерде туташ ушундай. Баягы Кыргызга Салижан ака айтканда орусча айтмайын ишенбейт дегенде мен орусча айтайын. Незаконный менчиктештирип алуу бүт жерлердин баарында. Анын баарын кайрадан ревизиялап чыгууга ушул күч жетер бекен деген гана суроо койсо болот да. Эгер бул баштап муну эл журт жанагы жөн эле бер жактан эле алакандай дасторкондой жерди кижерага алып алып, анан ошол жерине кооптонуп кыйкыра бербеш керек. Ал жерде мамлекеттин ал келечектеги чоң программасы ишин колдош керек ар жагында. Анан чыгып алып айт десе, өзү ошол 4 чарчы жерди ижара төлөп отурат. Ар жакка бирөөгө ортомчу ээлеп алган базарком же болбосо жанагы шылуун байлар ортодо ижарага берип койсо, берки бечара жөн эле аны түшүнбөй эле кечөө баары жабалактап чыгып атат. А мамлекеттин максаты мына ушул жерде түшүндүрүү иштери. Мынабу мен президенттин пресс катчыларына, идеология жүргүзүп аткан мырзаларга айтат элем да, ушул идеологиялык жагынан мамлекет аксап атат. Түшүндүрүү иштери начар. Алдын ала ушундай күргүчтөр түшүндүрүш керек максаттарды. Эмне максатта жүрүп атат бул? Карапайым элдин жанагы кат сабат жагынан аксадык да канча жыл. Мына 32 жыл биз китеп окубай калдык. Маалыматтан артта калдык. Маалымат деп бүгүн TikTok'tu түшүнөбүз. Интернеттин 3-4 жанагы азгырык маалыматын түшүнөбүз. Ошол сабатсыздыктан аксаган элди түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек тез. Ошондон бизде мына реформалар болот да. Муну ар күнү чыгып айтып туруш керек. Мен айтпашым керек аны. Ошол президенттин катчысы айтыш керек, жанагы идеологиялык иш жүргүзүп аткан мырзалар айтыш керек, кыздар айтыш керек, айымдар. Мамлекет кайтча айтыш керек, жүргүзүш керек мындай иштерди. Тез акимдер муну жерлерде ушундай баштап кетпесе өтө кыйын. Бул реформа деген жол ушундай. Аманчылык болсун.